көрсөтүүнүн демөөрчүсү чемпион чай. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпиондо. Кайрадан жума күнү кечинде НТС телеканалында биз жолуктук реалити долбоорунда сиздер менен жүз көрүшүп турганыбызга кубанычыбыз чексиз. Анткени дал ушул жерде биздин куттуу студияда канча деген жаштар табышып, өзүнүн бактысын таап, бир гана бактын таап ким болбосун, үй бүлө куруп, үй бүлөлүү болгонго дагы жетишип аткан учуру. Дал ошондой максат тартынып келген биздин катышуучулар кайрадан сиздер менен амандашканга даяр. Саламатсыздарбы? Арадан болгону бир күн убакыт өттү. Эсиңиздерге сала кете турган болсок, кечээги чыгарылышта жакшы дагы, жакшы эмес да кабарлар болду. Алардын сап башында биздин Айзада кайрадан эле жалгыз өзүнүн талапкерин күткөн болсо, булардын катарында мамилеси уланбай калган жуптардын катарын биздин Эржан мырза менен Гүлкайыр дагы түздү. Булардын да мамилеси токтогон. Ал эми биздин улантылып аткан мамилелердин катарында болсо, биздин бул жакта Бердибек жана ошондой эле Альбина. Ал эми биздин сол жакта катышуучуларыбыз арасынан жакшы жаңылык, бизе Германиядан бир эмес эки гүл жолдогон Нурлан мырза дагы аракетин кылып жаткан учуру келүүгө, ал болсо биздин Адинайга. Ал эми мамилени улантып жаткандар болсо, танышууну улантып жаткандардын катарында Даниэль менен Зарипа дагы бар. Мына ушундай кечээги жаңылыктарды бир аз атап өттүм. Ал эми бүгүн бизди кандай кызыктар күтүп жатат? Сиздер менен биргеликте алдыңкы минуталарда, алдыңкы сааттарда чогуу күбө болобуз. Анда өзүңөр айтасыңарбы? Биз жолуктук миллиондордун ичинен. Биз баштадык. Кечээги жаңылыктардын катарын толуктаган бизде дагы бир талапкер бизге баш багып келген болчу. Анда биз куттуу студиябызга Тажигүл катышуучубузду жана ошондой эле талапкери Улан мырзаны чакырабыз. Урматтуу биздин сүйүктүү көрөрмандар, урматтуу биздин сүйүктүү теле көрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин куттуу студиябыздын дагы бир коноктору бар. Албетте, өзүңүздөрдүн эсиңиздерге сала кете турган болсок, биздин 4-чү сезондон кыз-жигит болуп, биздин 3 айлык эс алууга кетип, кандай жыйынтыктар менен келди деген суроону өтө көбүңүздөр берип аткан учуруңуздар. Анан дал ошол суроолоруңуздарга жооп алуу максатында биз бүгүн студиябызга Тилек менен Нурзаданы чакырдык. Вай. Кандай көңүлдөрүңүз? Кош келиңер, кандайсыңар? Нашына жаркыраган маанайда анда биз баштадык. Ардактуу биздин сүйүктүү көрөрмандар, эгерде сиздер даяр болсоңуздар, анда ар дайымкыдай биз баштоо алдында сөзсүз түрдө биздин өнөктөшүбүзгө кайрылып өтөлү. Негизи адам баласы, ар бир адам баласы бул жашоого жаралганда чемпион болуп жаралат деп коет эмеспи? Анын сыңарындай чемпион деген сөз бир гана спортто жүргөндөргө эмес, сөзсүз ар бир адамга тиешелүү болуш керек деп ойлойм. Анткени адам баласы кандай гана ийгиликтин үстүндө чыкпасын, кандай гана кадамдар таштабасын, ар бир сферасында чемпион болууну самашат. Биздин да катышуучулар өздөрүнүн сүйүү ааламындагы түшкөн күрөштө сөзсүз түрдө чемпион болсун деп сиздер үчүн чемпион чайын сыныштайбыз. Ар бир кутучасында, ар бир жутумда айырмалангыс рахат жана кайталангыс даам. Чайга вакыт бар, анда вакыт чемпиондо. Келиңиздер, анда биздин студияны көптөн бери көрккө чыгарбай алган жуптарыбыз бизге баш багып келди. Кош келдиңиздер, маанайыңыздар жакшыбы? Кандай жүрөсүздөр? Каяка жоголуп кеттиңиздер сагындырып? Саламатсыздарбы? Гүлназ айым жана жалпы көрөрмандар, катышуучулар көрүшүп, таанышып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Аябай мындай сонун
айымдар жана мырзалар топтолгон экен. Кубанычтабыз. Көрүп аттыңарбы эфирде? Ооба, көрүп аттык. Көрүп аттык, аябай сонун буюрса эми бияка бактыбызды табалы, мен сыяктуу, Гүлнурзада сыяктуу бактыбызды табалы, махаббат майрамыбызды ушактан өткөзөлү деп келишти да. Буюрса ошол тилегиңиздерге жетиңиздер, бактылуу болуңуздар. Бул жерге ортого чыкпаганыбызга көп болуп кетиптир да, жарым жылдай болуп кеткен окшойт. Кичине кадимкидей мындай, кичинекичте мындай сүр басып, эми кадимкидей адаптация алып, мындай кадимкидей көнүп келатабыз да. Анан албетте Гүлназ айым, сизди аябай сагындык. Көрүп жатканыбызга кубанычтабыз. Анан албетте баягы биз сыртта жүргөндө көп келбей калдык да, бuyакачы 2 айдайчы. Келбей калганда көп аталар, апалар көбүнчө. Ай, сен үйлөндүңбү, эмне келбей калдың? Барып атасың, эмнеге барбай калдың деген суроолор аябай көп болчу да, көп болуп аткан. Анан ошол нерсе суроолорго жооп берели. Баягы эл алдында мындай мамиле куруп, эл алдында баягы элдин көзү деп коет го. Элдин акысы, көз акысы деп коет. Анан биз дагы баягы өз жаңылыгыбызды айталы деп келип калган чагыбыз. Кош келдиңиздер. Келиңиз, анда Нурзада менен да амандашып өтөлү. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Саламатсыздарбы, катышуучулар? Саламатсызбы, Гүлназ айым? Ар дайым күндөн күнгө сулуу болуп келатыптырсыз. Рахмат. Баарыңыздарга салам. Аябай сагынып бул эфирде. Аябай кубанычтабыз. Бир аз ошо бизде буга чейин жумуштар көп болуп атып, Тилек мырза көбүнчө көлдө болуп калды. Андан кийин мен Нарында болуп калдым. Ушундай учурлар болуп, буга чейинки эфирлерге катыша албай калдык. Тилекке каршы. Ошол анан негизи Нурзада менен кыз эме тааныш болуп, мамиле курганыбызга 8 ай болуп кетиптир да, бат эле. Кече эле мочтеде отуруп чайга чыгып элек, убакыт бат эле өтүп кетти, 8 ай болуп кетиптир. Эми 8 ай ичинде ар кандай нерселер болот экен. Таарынышуулар болот экен, 2 жолго түшүп кетип, анан кайра кайтып чын эле бирок бири-бириңе керек экенин билгенде кайрадан табышат экенсиң. Эми мамиледе сүйүү бар жерде кызганычтар болот экен да. Таарыныштар болот экен. Ал нерсени башыңан өткөзбөсөң, анда баягы эми болуп катканда бири-бириңди баркың билбей калат экенсиң да. Ал нерселер ошо 8 ай ичинде болду. Анын эң негизгиси баягы убакытты баягы биз эки жакты тааныштырабыз деп, ата-энелерди тааныштырабыз деген ойлор бар болчу. Ал нерсени ишке ашырдык, буюрса тааныштырып кече жакында. Анан ноябрдын 25-inde койгонбуз. Буюрса той кылалы деп. Той кылалы деп. Кол чаап коюңуздар. Жоксун. Рахмат. Анан 23-inde коюп, анан баягы мен негизи ошо айылда, анан башка жерлерде үй алып, үй салып аткан болчумун да. Анан убакыт баягы суук да түшүп кетти. Анан чынын айтканда мен тараптан даярдык кичине азыраак болуп калды да. Андан бир жумадан өткөндөн кийин үйдөгүлөр от болуп, анан Нурзада тарапка чалдык, ата-энесине чалып, анан жаз айына жылдырдык да. Жакшылык тоюбузду. Жана кол чапканыңар кайра алып койгула. Тамаша, албетте баягы жакшылыктын эрте кечи жок деп коет. Негизи эң башкысы сиздердин мамилеңиздердин уланып атканы, бири-бириңиздерге болгон сезимиңиздердин ачылганы, жана ошол сезим Кудай насип кылса алдыда үй бүлө болуп куралайын деп камданып жатканыңар албетте бизди да кубандырат. Дагы кандай тааныштык, кандай өттү? Тааныштык абдан жакшы өттү. Мен башында таанышуу, атасы менен таанышуу болуп жатканда аябай сүрдөдүм. Кандай сүйлөйм, эмне сүйлөйм деп, кандай кийинем деп, деп сарсына болуп, анан мамам экөөбүз бардык, жолуктук. Анан атасы чындыгында абдан жакшы киши экен. Аябай жөнөкөй, аябай боорукер. Бир сөзү жакты. Кызым, эч кандай сарсына болбо. Мен сени өз кызымдай көрөм деп койду да. Ошондон кийин мен жүрөгүм жийип, мындай ордуна келип, баягы сүрүмдү жеңип, анан жакшы отуруп калдым да. Атасы абдан жакты, абдан жакшы киши экен. Атасын керемет. Нурзаданын мамасы да аябай жакшы адам экен. Мен да комплимент айтайын, бирок чын жүрөктөн.
баягы мындай эле тааныш адамдардай эмес, мына балам деп элечи, дароо элечи. Биз ага чейин дагы таанышып жүргөнбүз да, жолугушуп жүргөнбүз. Дароо эле балам катары, балам сени, баягы мен эркек балам жок, бир эле жалгыз кыз бар да, Нурзада. Сен мен сени балам катары эле, өзүмдүн балам катары көрөм деди. Аябай жүрөккө мындай кадимкидей мындай башкача болот экен да ал нерсечи. Ошо Нурзаданын апасы, биздин апабыз дагы аябай сонун адам экен, түшүнүктүү. Анан эки жак жолукканда дароо эле сүйлөшүп кеттик да. Кээде мындай көрүп калабыз да. Бири-бирин сынашып, мындай жаңы таанышкандачы, бул эмне болуп дебет болуп, тиги эмне дебет экен депчи. Бирок дароо эле жолукканда сүйлөшүп эле кеттик, эки жак эмелерибизди сүйлөшүп эле, мындай баштан өткөн нерселерди, кызыктуу күндөр мындай өткөн нерселерди бүт баарын сүйлөшүп эле мындай жакшы болуп кетти да. Анан баягы Нурзадалар тараптагы мындай бир чети мындай кечирим да сурагым келип турат ушул жерден. Эми көп адамдар көрүп атат, туугандар көрүп атат. Себеп дегенде баягы эркек туруп мен жылдырганым дагы бир четтен эме болуп атат да, мындай. Эркек болгондо ыңгайсыз болот экенсиң да. Себеп дегенде баягы мен да бирөөнүн жалгыз үй бүлөсүнүн баласымын да. Көп нерсе мен өзүм башымда ошол нерсени бүт баарын ишке ашыруу үчүн көбүнчө өзүбүз жүгүрөбүз да. Ал нерсени бүт баарын бүтүрүш үчүн. Ал нерсе мындай баягы суук болуп кеткендигине байланыштуу көп нерселердин бүт баары мындай токтоп калды. Ошон үчүн мындай жазга жылдырдык деп түшүндүрүп айтып кетейин дедим да. Числосун белгилелексиздер, жөн эле жазга жылды. Ооба, жазга жылды. Жана тааныштык боюнча видео бар деп. Барбы? Ошону көрбөйлүбү, Ооба, көрөлү. Кыскача. Ооба, кыскача болсо дагы келиңиздер. Малды жанды колунан келет уста болгон да атам. Анан кичинекейинде эле чоң ата уста болуп анан Аябай кызык, кино көргөндөй эле болдук го. Албетте бул жерде эң башкысы атмосфера. Силер менен ишиде эле жок го, экөө жөө жомокко түшүп кетиштир, аябай жакшы тил табышкандыгы байкалып турат. Кыска болсо дагы видео, бул дагы жакшы кабарлардын бири, айтыңыз. Таанышуулар болду эң негизгиси. Буюрса мындай жакшы ойлор бар, Кудай буюрса. Ал нерсеге даярданып атабыз, жакшы бир той кылалы деп. Ал нерсеге да акырындан даярданып атабыз. Love story тартабыз деп мен аячак айтып койдум эле. Ошолорду акырындан тартып, мындай жакшы ниеттер бар. Ошол нерсеге жакшы тойго даярданып атабыз десек болот. Өтө сонун, керемет. Жакшы жаңылыктар менен дагы бир жолу куттуктайбыз. Өтө сонун, керемет. Саламатсыздарбы, Гүлназ айым, катышуучулар, Тилек мырза, Нурзада айым, силерди көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Арадан бир көп эле убакыт өтүп кетти, ошентсе дагы мен бир кыскача окуя айтып кетпесем болбойт. Мен 4-сезонго аяктап калганда келдим да, Тилек мырза биякта отуруп, ортосунда Нурзада айым отуруп калды, бул жакта мен. Нурзада айымга мындай кызык болдубу же мен иностранецти ойлодум, эмне деп мындай көз салып эмесе, Тилек мырза ревновать этип ошол жерден. Анан кийин сырттан чыкканда деле мен ойлогом да, тил табыша албай калабыз депчи. Анан Тилек мырза да жаман мен менен учурашкысы келбей эле, салам бергиси келбей. Анан бара анан кийин мындай сүйлөшүп кеткенде өтө мыкты адамдар экен. Биз дагы көлгө да бар эс алып келдик, сыйын да көрдүк, урматын да көрдүк дегендей, мындай жөнөкөй, карапайым, сон алтын адамдар экен да. Анан 3-сезондо дагы айта кетпесем болот, Нурлан деген да мырза бар. Ошол ал дагы бир сон да, бир көлдөн да бир окуя болгон, чөгүп кетип ошол Нурлан мырза мени куткарып чыккан. Ал болбосо отурбайт болчумун да бул жердечи. Ошо учурдан пайдаланып терең ыраазычылык. Силерге дагы чоң рахмат ушинтип келип, анан кийин свадьба болсо да чакырып коюңуздар, унутуп калбай. Тилектин жакшы бир эмеси бар. Сөзү 100 000 менден. Ар бир эмеди айтып берчү эле. Рахмат. Негизи Болот байке келгенде ачкитан эле монто отурса, бул деле бизди признавать этпейт го деп ойлогонбуз да. Көрсө чын эле жөнөкөй эле, мен деле жөнөкөй адам экен. Ошо биз да сизди сыйлайбыз, Болот байке. Бар болуңуз. Рахмат. Суроолордон барбы жаштарга?
Саламатсыздарбы? Тилек байка, ассаламу алейкум, Нурзада эжайымдайсыздар. Куш келипсиздер, сиздерди көргөнүм аябай сүйүнүп атам. Билем мурун чоо отуруп калгандыктан көзгө жакшы көрүнүп экен да. Эми мен суроо деле жок, мындай калып элек да. Эмне дейм, эми дальше бактылуу болуңуздар, тилеген ой максаттарыңызга жетиңиздер. Эми суроо берип кереги жок, бул жерде очевидно уже баары. Буюрса эңиңиз бактылуу болуңуздар, ошо сиздер көргөндөрүм аябай сүйүнүп атам да. Рахмат, Данияр. Рахмат каалоо тилектериңиздерге. Мен суроо берейинчи анда, жана той белгиленгенден кийин канча убакыттан кийин жылды, анан кыз тарап жакшы эле кабыл алдыбы? Сыйладык, туура түшүндүк. Анан айла жок, мама экөөбүз туугандарыбызды түшүндүргөнгө аракет кылдык. Саламатсызбы, Гүлнар Сайым, саламатсызбы катышуучулар, жана силер. Кош келдиңиз. Рахмат. Мындай суроо мырзага да. Сиз жылдырып салдык деп атпайсызбы? Ал ошол жагдайга карабай той кылыш керек болчу да, анткени силер белгилеп салгандан кийин. Анан ойлобойсузбу ушу жазга чейин кыз күтө берип, ортодон дагы өзүңүз айтып кеткендей уруштар болот депчи, ортодон жоготуп алам деп коркпойсузбу жазга чейин күтүп жүргүчөктү? Негизи жылдырып салганыбызга бир чети өзүмдү күнөөкөр сезип кетем негизичи. Анда бир себептери бар, башкача бир себептери бар. Анан ойлоп калбагыла, тилектин акчасы жок экен, же тигиндей мындай экен деп, акчам Кудайга шүгүр бар. Айына 100 миң таппасак да бир 90 миңдей табабыз да. Ошол. Буюрса ал нерседен деле коркпойбуз деле го дейм. Канча сүйлөшүүлөр болот, антип атат, мынтип атат, бирок чын жүрөктөн мындай кабыл алып аткан дейм, биз ал нерсеге жетебиз буюрса. Саламатсыздарбы, барыңыздарга салам. Ошо биякта айткандай, Нурзадайым, Махра, эмне сурайсыз? Негизи илгери мындай жок болчу да, Махыр дегенчи. Кийин эле пайда болуп калды го. Кайсы жактан чыкты билбейм, айтор. Көбүнчө эле кыздар Махырга деп көп нерсени сурашып, ушундай болуп калды го. Негизи мен деле скромный болбойм эми. Эң негизгиси мага бактылуулук берсе, например, аялдык бакытты сезсем, Тилек мырзанын жанынан, например, мени бактылуу кылып, эч качан ыйлатпай, сыйлап, мен мамамды сыйлап, эң негизгиси ушундай болсо эле, калганын баардыгын бирге жетебиз. Ай баракелде. Суроо берсин. Саламатсызбы Гүлназайым, Тилек, Нурзада, куш келиптирсиңер. Аябай силерди көргөнгө кубанычтамын. Тилекти көрүп жүргөм мурда, Нурзаданы биринчи жолу көрүшүп атабыз экөөбүз, аябай супсулуу сонун кызсың. Мен Тилектин өзүнө деле айттым, тияктан супсулуу меле сонун девушкаң бар, кызың бар деп. Анан сага бир суроо да, Нурзада. Силердин атаңар жок, жокпу? Ооба. Ошо меники да жок да. Анан силердин мамаңар жок экен, катуу тийсе кечирип койгула да, просто. Мисалы, тааныш отуруп атпайсыңарбы? Тааныштыңар, уже сен болочокто, мисалы, сиз Тилекти уже жолдошуңуз катары көрүп алдыңыз. Уже болду, уже силердики чечилди да. Анан эмне үчүн Тилектин атасы деп атасыз да? Мага ушул нерсе көп жакпай калды. Тилектин атасы жакшы экен деп. Эмне үчүн сиз мындай болочоктогу кайнатам же болочоктогу атам деп айта албай атасызбы, кандай? Мен мисалы папам жоктугуна байланыштуу мен кайнатам болсо экен деп аябай кыялданам да, негизи. Ошо талапкер келсе дагы болочоктогу жолдошумдун атасы болушун каалайм. Чтоб мен папа деп айткангачы ал адамдычы. Анан ошон үчүн мындай сизге кандай мындай мен кайнатам болочоктогу же атам деп айткан мындай кыйындык жаратып атабы? Рахмат, сурооңуз жакшы экен. Негизи жок, кыйындык деле жаратпайт. Болгону биринчи эфир болуп, баягы 5-6 ай катышпай эфирге сүрдөп, Тилектин атасы деп айта алгандырмын. Менин оюмча,
убага келгенде айтабыз ата деп. жана буга чейин сүйлөшүп жүрөсүңөр да экөөңөр жана атам апам деп уже сүйлөшүшө элексиңерби? Азырынча эрте го да. Жок уже булардыкы чечилген болуп атпайбы? Чечилип уже мына просто той жылып кетиптир да, ошол эле да бул жактачы. А так уже 25 ноябрь уже үйлөнмөксүңөр да. Ошо үйлөнгөндөн кийин айтса деле жетет го дейм. Жок, болочоктогу деп хотя бы болочоктогу кайнатам. Убактысы болсо жакшы да. Азадеже катуу тийип атат, если честно. Мага катуу тийбейли. Мамасы, апасы деген мындай. Мисалы кечээ мага талапкер келди го, болочоктогу кайненем деп деле айтып койдум да, мисалычы. Бул мындай ал адамга мындай кандай десем мындай жакыныраак болобу деген үмүттөмүн да. Албетте, туура айтасыз. Жөнөкөйлүк да. Ооба, туура айтасыз. Менде болгону сүр болду окшойт. Андан тышкары бир аз эрте окшойт, азыр айткандан. Анан албетте кантип атасы деп айтабыз. Кийин убага келгенде сөзсүз атакой деп айтабыз. Айбай келди. Жакшы жооп болду. Суроолоруңар жокпу? Анда экөөңөр мындай жакындан кыз жигит болуп мамиле куруп, эфирден кеткенден кийин дагы бири-бириңиздерден кандай сапаттарыңыздар ачылды? Буга чейин байкабаган. Нурзаданын сапатын айтам да, ошондо. Ооба. Нурзада негизи чындап баягы элдер мындай боюн көтөргөн же ушундай деп элестетишет да, сыртта билбегендерчи. Бирок Нурзада андай эмес. 8 айдан бери билмекмин, баягы көзүнчө мындай мактагандык эмес. Болгон эле айтайын. Аябай жөнөкөй да. Аябай жөнөкөй. Билбейм мындай ада башка кыздар кандай болот эле, билбейм иши болуп. Жөнөкөй. Боорукер. Аябай. Мага караганда биз тиги айылда жүргөндө, тиякта жүргөндө тиги папамды аябай сурай берет да. Мынттиңерби, тиңиттиңерби, эмне кылдыңар, анттиңер, мынтиңер депчи. Аябай. Менден дагы болочоктогу кайнатасын өзү айтмакчы атоосун. Атоосун аябай, атасын аябай сурайт да. Анан чындап мындай жакшы жубай болуп бере алат да. Анан колунан да көп нерсе келет. Аябай көп нерсе келет. Ууз да өзүчү, мамасы мененчи, өкөчү, мамасы да ууз, өзү да ууз, колунан ууз чеберлер. Ошол жатта иш алып барышат, анан сонун нерселер тигишет, жанагындай оймо чиймелерди. Мен антип да ойлочу эмесмин негизи. Мен көргөндөй таң калдым да, чын эле сенин колуңан ушундай нерселер келеби депчи, саймачы. Келди. Ооба, бул жерде жакшы кол чап койсок болот, анткени ошол кыргыздын ушундай өнөрүн алып келаткандагы айымдарыбыз үчүн шаңды жакшылап кол чап коелучу. Баракелде. Да, мактап эле коеюн, бирок көз тийип кетиши мүмкүн. Эми сен мени мактап кой, болгондой. Жанагы ууз боюнча, саймачыл боюнча учурдан пайдаланып кошумча айта кетейин. Ушу менин мамам, апакем мени ошондо 5-классыман баштап үйрөткөн. Эң негизгиси мага ыраазымын. Ушундай эмгек кылып, кичинекей кезимден баштап эмгек менен кандай акча табыш керек, ошону үйрөткөн. Ошол себептен мен азыр балким тилек айткандай жакшы, татыктуу кыз болуп атат окшойм. Баракелде. Гүлназар. Тилек мырзанын Азыр жообун угуп коелу. 3 жакшы сапаты. 3пү, 5пи, саны жок, чектөөсү жок. Негизи баягы кыз жигит болуп узак мамиледе туруп калбадыңар, жүрүп калатансыңар, ошондо кайсы сапаттар ачылды жакшы сапаттарынан сизге? Сапаттарынан эң негизгиси камкор, боорукер, ар дайым менин ден соолугумду сурап, жана мамамдын ден соолугун сурап турат. Курсагың токпу, ачкабы, эмне жейсиң деп ушинтип турат. Өзү көлгө кеткен учурларда, мен шаарда болгон учурларда кел, бир нерсе заказ кылып берейинби, курсагың ачкабы деп. Аябай камкор. Ушул сапат абдан жагат. Анан эң негизгиси аял кишини сыйлаганды билет.
канчалык мени эки эсе сыйлап ушинтип элдин астында жакшы сөз сүйлөп атат, мен ошончолук 100 эсе сыйлап бергенге даярмын. Ай баракелде. Абар мырза. Саламатсыздарбы, көрүүчүлөр, катышуучулар, куш келипсиздер. Ошол сиздердин болочокто ойлогон ой максаттарыңыздар ишке ашып, батыраак үйлөнүп, үй бүлө куруңуздар. Каалоо тилегим ошол. Анан биздин катышуучуларга, биздин жаңы азыр түгөй болуп жүргөн немелерге кандай совет берет элеңиздер? Кеңеш. 8 ай сүйлөшүпсүздөр да өзүңүзчү. Ошол аралыкта убакыт баарын көргөзөбү же кандай кеңеш сунуш айтат элеңиздер? Сизге талапкер келип калды да. Өзүңүз кандай болсо, азыр башында кандай болсо, ошондой нерсени көргөзүшүңүз керек экен да негизи. Жасалмалуу болбош керек экен. Акчаң жок болуп атабы? Болгондой айтыш керек да. Тарс. Алганга чейин алтыным, алгандан кийин билесиңер го? Ошондой кылбай, башында кандай болсоңор, ошо боюнча калышыңарды каалайм. Анан Нурзада айткандай, камкор болуш керек экен негизи. Камкор болуш керек, жөнөкөй болуш керек. Адам кандай болсо, сыртта кандай болсо, эфирде кандай болсо, ошол эле нерсени көргөзүш керек да. Ошол. Рахмат. Сиз айтып коюңузчу. Мен Тилек мырза кошумчалап кетейин. Дагы бир нерсе, аял киши канчалык эркек мырзаларды сыйласак, бизге эки эсе ушунчалык жакшы сыйлап беришет экен да. Биз аны колдоп турушубуз керек. Каяктан болбосун, кандай учур болбосун, кээде жигит жөө жүрөт, кээде жигит төмүнөт дегендей. Жөө жүргөн учурда колдоп турсак, эки эсе кийин жакшы болот да бизге. Көзүнө учкаштырып алат экен кийин. Укуңарбы кыздар деле? Биз өзүбүздү сыйлабайт бизди эркек мырза, например, көңүл бурбайт деп өзүбүзгө мындай ушундай суроо жаралат да бизгечи. Эмнеге биз өзүбүздөн баштабайбыз андай нерсе? Эң негизгиси биз мырзаны канчалык сыйлап, канчалык любой жерден поддержка кылып турсак, мырза бизге эки эсе ошончолук көтөрүп берет да бизди. Рахмат. Укуңар да кыздар. Таным, Эрболот. Саламатсыздарбы? Урматтуу катышуучулар, саламатсызбы Гүлназайым? Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Сиздерди көрүп алып, биз аябай өзүбүздү бактылуу сезип атабыз. Себеби бактылуу түгөйлөрдү көрсөң, өзүңдү кандай бактылуу элестетесиң. Бактылуулук каалайм, бар болуңуздар дейли. Тилек мырзага бир суроом бар. Тилек мырза, сиз өзүңүз чыгармачылык жаатында да жүрүп каласыз, сырларыңызды да угуп каласыз. Анан эми билесиз го, жан дүйнөгө төңкөрүштү көп жасайбыз, чыгармачыл инсандар. Анан ошентип атып баягы бир сулууну таап, ушуга байланып сүйүп жүрөсүз. Сизден бир сүйгөнүңүзгө деген бир 4 сабы ыр айта кете аласызбы дейм да. Себеби бизде баары бир жаралат да. Кыз жакшы көргөндөн кийин болочоктогу жубайыңызга бир 4 сабы ыр айта аласызбы деген суроо менден. Ооба. 4 сап, 6 сап болбойт да? Мен музыка, а сен музасың. Кыялымда ааламдар кучасың. Шаншыган тоо булак күлкүңдү чаңкаган бирөө гана уртасың. Экөөбүздү аралыктар бөлсө да, сезимдерим сени менен уктасың. Не деген кереметтүү саптар. Илам келип кетти. Нурзада. 8 ай мамиле куруптусуздар. Анан жана арада анча-мынча түшүнбөстүк болуп турат демекчи, силерде да болуп тур. Анан ошондой убактарда бири-бириңиздердин көңүлүңүздөрдү кантип табып, мындай кайра ымалага келип атасыздар? Жакшы суроо, бул кеңеш катары да кетет экен да жообу. Уруш болот, кайра табыш болот. Эми сүйүү бар жерде жана айтып өткөндөй эле мындай нерсе боло берет экен да. Мен да аябай эметет экем негизи. Мен да бул тиет экем да. Билбейм иш кылып. Мен да күтөт экем аябай. Ортодо уруш болуп кетет. Бирок мен да күтө берет экем да. Кимибиз биринчи чалат экен да. Бирок негизи мен чалышым керек да. Күтөм. Бирок 2-3 күн өткөндөн кийин өзүм чалам. Таарынычың тарадыбы депчи. Анан ошентип анан акырындык менен сөзгө тартып, башка суроолорду берип, жибитип анан акырындык менен кайра сүйлөшүп кетип аттык. Көбүнчө менден кайсак кеткен үчүн мен чалып, анан мен жибитип аттым да.
негизи эки жактан уруш болуп калган учурларда бири бирин алдаш керек экен да. Бир жак өйдөрөөк сүйлөп атат, экинчи жак угуп туруш керек. Экинчи жак өйдөрөөк сүйлөп атса, биринчи жак угуп туруш керек. Бири бирин ошондой сыйлап туруш керек экен да. Анан уга билиш керек экен, угуу, анан түшүнүү керек бири бирин. Ошондой эле. Саламатсыздарбы? Мен Тилек мырзаны жакшы тааныйм негизи. Нурзат айымды анча жакшы тааныбайт экенмин. Тилекке каршы айтайын дегеним, азыр сиздин ырыңызды угуп, Айдай, Нурзат айым асмандагы айдай жаркырап турган экен, а сиз болсо карышкырдай эле угулуп турган кезиңиз экен. Ошол айыңызга жетиңиз да бактылуу болуңуз демекчимин. Анан сизге суроо, искусство жаатында жүргөндөр, чыгармачылыкта жүрөгү назик болот. Жашоодо кимиңиздер көбүрөөк таарынасыздар? Мен ойлойм Тилек таарынчаагыраак болсо керек деп. Ошондой учур болуп калганда биринчи шаг кайсыл жактан болот? Биринчи шаг албетте Тилек тараптан болот. Анткени чалат, албайсың, 2-3 күн кызыкылыгы менен дегендей таарынасың. Анан алсаң Нурзада бир сөзүм бар, болду. Ошондон кийин чалбайм деп айтат да. Анан кызыгып да, эмне сөз депчи. Точно бир эле сөзбү? Ооба, бир эле сөз деп айтат. Ал дейт да. Анан алуу угуп атам десем. Нурзада, ана сүйлөй, эмне жаңылыктар депчи. Ушинтет да. Башка теманы буруп атып өзү айткандай, ушинтип атып акырындык менен баягы жыйтып алат да. Анан тамаша көй өзүчү. Анан жүрөгү назик болот деп жатасыздарбы? Скорее всего, менин жүрөгүм назик го дейм. Назигирээкпи? Назигирээк го. Рахмат. Негизи искусство жаатында жүргөндө тойлорго чыгат, жана башка элдин алдына жүрөт. Сиз ошол кандай карайсыз искусствого? Анан колдой аласызбы? Себеби ал жакта айымдар да болот, мырзалар да болот. Кызганбайсызбы? Албетте, мындай суроолор 4-сезондон деле айтылып келе жаткан. Жана мен айткан болчумун ошол учурларда. Азыр да кайталап коеюн. Колдойм. Бул Тилек мырзанын жумушу. Албетте, бири-бирине ишеним керек. Мен Тилек мырзага ишенем. Тилек мырза мага ишенет. Эң негизгиси ишенич болсо, ортодо уруш болбойт, талаш болбойт. Анан жумушу болуп жаткандан кийин мен каршы эмесмин. Рахмат. Мен да кошумчалай. Тилек мырза да кошумчалат экен. Кошумчалай кетейинчи, негизи 2 күндүн биринде эле азыр Кыргызда той кайнап турган маалы да азырчы. Күндө эле Кудайга шүгүр тойлорго чыгып кызмат кылабыз, Гүлназ айым. Билесиз өзүңүз. Анан чындап эле эми туура кыздар тойло барышат, андай мындай болот. Бирок мен баягы буга чейинки мамилелерде 2 ай сүйлөшүп, эгер бир нерсе жакпай калса токтотчумун да негизичи. Болбосо бир жуманын ичинде токтотчумун. Мындай биякта катышчу болуп отурганда деле бир жумада мен өзүмдүн келечегимди көрө албаймбы? Келип эле сразу токтотуп эле токтотчубуз да. Анан бирок чындап эле бияктан өзүмдүн адам экенин билдим. Бирок тойго барганда дагы башка кыздар көзгө көрүнбөй калды. Ана. Чындап эле. Мындай кереметтүү жооп. Бирок ойлошуңар мүмкүн, кантип эле Тилекке, кантип эле көрүнбөй калды депчи. Бирок чындап эле көрбөй калдым. Ошол. Ал махабат. Атасанын чынында журулушуп аябай бири-бириңиздерге төп келип, мурдагыдан дагы мындай жакындык, чыныгы сезимдериңиздер ачылганы сиздердин байкалып атат сиздерден, сүйлөгөнүңүздөрдөн, Нурзада сүйлөп атса көзүңүздү албай караганыңыздан, ушундай ашыктык сезимиңиздер түбөлүктүү болсун, Кудай буйруса. Анан мындай учурлар болду. Сиздер эми биз жолуктан табышкан үчүн экөөңүздөр. Анан биз жолуктун көрөрмандары көп, Кыргызстан боюнча кайсыл жакта болсо, баягы эко сөз кээ бирде арнаган аталар, апалар, же болбосо жаштар болуп калып атат. Ушундай учурларда кездештиби экөөңүздөр чогуу жүргөндө? Чогуу жүргөндө кездешип калат, бирок мына тойлорго барганда аябай кездешет да. Көбүнчө төрдөгү апалар келгенде эле, "Эй Тилек, жана кара кызды алдыңбы?" дейт да. "Нарындык кызды алдыңбы?" дейт да. Аябай батасын бергендер көп аябай. Билбейм башкалар кандай болот, бирок мага аябай баталар келип беттен өп, "Бактылуу болчу эй Тилек сен бактылуу болчу" дегендер аябай көп да. Ошо ата-апаларга чоң рахмат айтам. Ошондой төрдүн көркү болуп, батасын берген аталар 100дөн ашык жашасын деп тилек кылам да. Айтканыңар берсин. Рахмат. Анан
эртеден бери Нурзада мени мактап атат, мен Нурзаданы мактап атам, бирок чындап эле мактаганга татыктуу болгон үчүн айтып атабыз да. Эгер не то жери болсо айтат болчу аны, жашырбайт болчумун. Ушундай мактаганга татыктуу болуп аткан кызга ушундай эл алдында негизи чындап эле азыр эле айтып коеюн, бирок сыртта көп деле элчилеп күндө же жума сайын гүлделе бербейм да. Анан ушул жерден бир өзүмдүн мындай чын жүрөгүмөн эл алдында, сиздер алдыңыздарда ушундай бир белегим бар болчу, белегимди ташып коюм. Кандай сонун кереметтүү көрүнүш. Микрофон. Мен сүйлөп алайын. Ошол Нурзада, сен менен таанышканыма миң мәртебе шүгүр Кудайга. Буюрса жакшы ниет кылдык, көрүүчүлөр, катышуучулар, Гүлназ айым, сыртта эл эжебиз да ичинен батасын берип, ушулар бактылуу болсо экен деп аябай тилек кылат да. Ошолордун батасы кабыл болсун. Буюрса ниет кылдык, буюрса кийинки жылга жазга деп. Ошол тилектерибиз орундалсын. Анан бул аз да болсо кээде кечкисин жалгыз жатасың да. Ошондо мен тиги сени алганча муну жазга чейинби? Жаздан кийин аукционго коесуңар бишкек. Анан албетте аябай сулуу. Сиздер үчүн деле сулуу болуш, мен үчүн бир башкача сулуу. Анан албетте бул гүлдү дагы кабыл алып коюшуңду суранабыз, өтүнөбүз. Браво, баракелде, шаңдыраак кол чабыңыздар, жугуштуу болсун дегендер, шаңдуу кол чабыңыздар. Кандай сонун кереметтүү көрүнүш. Жөн койсок, Тилек мырза, бүгүнкү эфир бүткөнгө чейин деле жакшы сөзүн арнаганан тажабагандай деңгээлге жетип калыптыр. Бул да болсо эң сонун көрүнүш. Ылайым эле сүйүүңүздөр түбөлүктүү болсун. Жакшы жаңылыктар менен коштоп туруңуздар. Дагы сөзүңүз бар экен, улантыңыз. Анан ушундай гүлдесте катары, гүл менен катар өзүбүз эми творчествого жакын болгондон кийин, өнөр адамы болгондон кийин бир ырдап койсокпу деп атканбыз. Албетте, албетте. Нурзада экөөбүз жана айтып өткөндөй, Нурзада экөөбүз кээде таарынышка кеткенде бултуйуп калат да. Анан ошо бултугум деп бир ырым бар эле. Ошо бултугум арнап коеюн, ошо бултугум деген ырым. Болду. Анан каалоочулар болсо бийлеп коюңуздарчы. Ооба.
турбатың бекен, сүйгөн мени мас кылып алдың. Толукпай сүйүп баштасам экен, жаным эй жаным, эзилип кетем. Алкыныңчы бар турбатың бекен, сүйгөн мени мас кылып алдың. Толукпай сүйүп баштасам экен, түбөлүк эркем бир болсок экен. Достор, караңыздарчы, эмне деген кереметтүү, көздү кубанткан жуп мына ушундай сонун атмосферага бизди бөлөдү. Биздин 4-чү сезондун кыз жигит мамилесине өткөн Тилек менен Нурзана болду биз менен. Биз жолуктук миллиондун арасынан. Мына ушундай студиябызды жаркыраган, маанайга бөлөгөн биздин ушундай сонун номерден кийин кайрадан биз ушундай жакшы эле ниет менен аяктаса экен деген ошондой ниет тартынып биздин студияга кечээ гана баш багып келип калган Улан мырза менен Тажигүлдү чакыралычы бул жака. Кош келдиңиздер, дагы бир жолу көнүшүп калдыңыз Улан мырза. Ассаламу алейкум. Ооба, буюрса жакшы темпте уланып атат буюрса. Кечээ гана ошол жолугушуу майданында чай ичүү сапарында ошол жолугушуп келдик. Жакшы буюрса, жакшы уланып атат. Сиз кыргызча кийимиңизди чечсеңиз дагы сиздин укура кыргызча сүйлөгөнүңүз сиздин патриот экениңизден кабар берип турат экен. Рахмат. Ар дайым жүрөгүбүз Кыргызстан деп согот. Алга Кыргызстан. Эң сонун биздин Тажигүл бийкечибиз сиздин көңүлүңүздөн чыктыбы? Сиз кыялданып, элестетип келгендей айым бекен? Ооба, албетте биз ойлоп, биз көрүп, биз кастингде көргөндөгүдөй жашоодо мындан дагы чырайлуу айым экен. Аябай кечээ күнү жолугуп, чай ичип, анан ошол үйү алыс жакта экен, ошол алыс жактага байланыштуу ошол аз чай ичүү убактысы аз гана убакыт болуп калды деп айта алам. Тажигүл, сизге берели кезекти. Саламатсыздарбы катышуучулар жана Гүлназ айым. Ооба, биз чайга ичип келдик, жакшы эле маектешип сүйлөштүк, бирок дагы жакыныраак бири-бирибизди биле элекпиз. Жакыныраак биле элекпиз дейт, убакыт тар болуп калды дейт. Жакындан бири-бирибиз менен тааныштыруучу суроолор барбы биздин эксперттерден? Улан мырзага Нурсултан суроо берип кетсем, келечекте жашооңузду Бишкек шаарында улантасызбы, же кайсыл жакта жашайсыз? Негизи ошол келечекте Кыргызстанда эле жашайбыз деген жакшы ниеттерибиз бар. Бирок азыркы учурда ошол кайсыл жерде именно жашаарыбыз пока чечиле элек. Буюрса ойлонушулуп атат. Жакынкы аралыкта айтып калабыз го буюрса. Жумушуңузга карата чечилет да? Буюрса жумушубузга карата чечилет да. Ооба, рахмат. Негизи биринчи жолугушууда эле билинет да. Ушу менин адамым же адам эмес дегендейчи. Кээде соозгум келет, сүйлөшкүм келет, же дароо токтоткум келет. Бирок мен бул атыңыз эмне? Тажигүл. Жок тиги. Тажигүл. Тажигүл айым негизи көңүлү жоктой байкалып атат да магачы. Эксперт мырза. Байкоочу деп койчу эле Канат мырза. Эми мен биринчи жолугушуудан эле мен келечектеги болочокто жолдошумдай көрө алдым деп айта албайм. Ага деген убакыт керек, убакыт көрсөтөт. Саламатсызбы? Гүлназ айым, Улан мырза. Сизге эки суроом бар. Биринчиден үйүңүздөгү ата энеңиз билеби бул жака келгениңизди, ушул кызды тандап келдим депчи? Кандай оюн айтты алар? Экинчи, сиз болсо Тажигүлдү өзүңүздүн будущий келечектеги жубайыңыз көрө алдыңызбы? Элестетип, жандай боло элек пока. Ассаламу алейкум. Жакшы суроо болду негизи. Үйдөгүлөрүңүз билеби деп суроо бердиңиз да.
негизи билет. Ошол ата энем билет, досторум билет. Ошол досторумдун эмилгеси дагы болуп калышы толук мүмкүн бул жака келүүмдүн себеби. Ошол. Рахмат. Колдошту сиздин келатканыңызды. Өзүбүздү келатканыбызды колдошту. Экинчи сурасына. Экинчи сурооңуз кандай болуп калды ошондо? Тажигүл өзүңүздүн келечектеги жубайыңыз катары элестеттизби? Ошол элестетип, мындай элестеткен үчүн келип отурам го деп ойлойм ошол. Эң сонун жооп. Саламатсызбы Гүлназ айым, саламатсызбы Нурлан мырза. Сиз кечээ айтып өттүңүз эле да, 70 өнөр азды кылат деп. Ошондо дагы кандай өнөрлөрүңүз бар? Анан типа ырдап, бийлеп кое аласызбы? Ырай арнап бериңиз, эсиле ырдасаңыз. Кандай өнөрлөрүңүз бар? Тажигүл кызга. Негизи спорт жаатында көбүнчө марафондун катышуучулары, марафондун жеңүүчүлөрү болобуз. Бирок өнөр жаатында болсо жаш кезибизден бери манасчылык өнөрчүлүгүбүз бар бир аз. Ошол манас айтып бир аздан да манас айтып бербейсизби бизге? Ана сураналы жалпанда. Рахмат. Негизи айтып берсек болот, албетте. Азыр айтып береликпи ошондо? Ооба, келиңиз анда жалпы биз көрүүчүлөрдүн атынан да сураналы. Бул өнөрдү аркалап келатат экен. Анда азыр сиздердин назарыңыздарда биздин талапкерибиз Улан мырзадан манас айтуу болсун. Келиңиз. Ашканы коюп манастайт дегендей, манастан үзүндү көкөтөйдүн ашынан айтып берейин. Хей, көкөтөйдүн кызы каш, көргөнү келген экенбиз, таланып кара калмака. О манас өлгөнү келген экенбиз, бейжайды салып булашка. Бет алышар жери бар, чатакташып чырдашпай, дегенине көнөлүк, маникер тартуу берелик ат менен алдап салалык. Айланайын манасым булардын амалы минтип атабалыгай. Деп ошондо манастын кары чыгып бетине, чары чыгып көзүнө, ошондо кошойгоң айтып турганы. Көркөгүм күндөй турганда, күлүктү кантип берейин. Күрүкчүгү чөгөн экен бу душман, күрүкүлдөшүп көрөйүн. Ай күнүм айдай турганда, алатты кантип берейин. Алжыган экен бу апыр, алпурушуп көрөйүн. Атпай кыргыз журт үчүн, ажалым жетсең өлөйүн. Жигит бири колдосо, жини канын сөгөйүн. Качкыла барың жолумдан калмакты беттеп келейин. Бул акыллаган капырдын мен бүгүн калканын жерге төгөйүн. Ай, баракелде. Кыраатын келтирип айтат экенсиз, өтө сонун жакшы өнөрүңүз бар экен. Рахмат. Жаш кезиңизден бери бул конкурстарга катышып окшойсуз, манас айтуу боюнча. Ооба, жаш кезимден бери ушул конкурстарга катышып, манас айтуу боюнча байгөлүү орундарга ээ болуп келгенбиз, албетте. Өтө сонун. Бул манасты кээ бирөө аян көрүп айтат. Сизге ушундай аян сактуу түш балким киреби, ошону кызык болуп атат. Негизи ушу кичинекей чагыбызда ошол Саякбай Каралаев атабыз түшүбүзгө кирип камчы берген экен. Ошол 4-5 жашыбыз катарда ошо жашыбызда ошо түшүбүзгө кирген экен да. Мисал эме Уланды кыргыздын нукура камчыга сап жигити деп көрө алдым. Илимдүү, билимдүү, сүйлөгөн сөзү ордунда. Жаш болсо дагы, жаш эле 27 жаштасың, Жаш болсо дагы ушунчалык бир ойлонуу деңгээлиң өтө мыкты экен. Ушундай жигиттерди турмушка чыкса эч ким өкүнбөйт деп ойлойм. Рахмат. Саламатсызбы, Тажигүл айым? Сиздин кечиресиз, талаптарыңыз негизи кандай? Анан ошол талаптарга мырза жооп берип атабы? Жана буга чейинки эфирлерди көргөндө сиз дайыма күлүп отурчусуз да. Азыр эмне үчүн капалуудай, как будто мырза жакпагандай отурасыз го? Эмне себеп? Менин талаптарым айтып кетейин дагы башынан. Бой узун деген. Анан бою туура келген жок сизге. Ооба, бир аз. Анан азыр албетте ачык айтасыз. Ооба, бирок азыр элдер мага жаман айтышат.
бой сага эмне кылып бермек депчи. Бирок өзүңүздүн каалооңузду айтышыңыз керек. Бирок мен өзүм каалоомду айтам да, бою узун мырза болсо, анан келбетин айтсак, каш көз кара дегем. Анан сүйлөгөн сөзү ордунда, анан туруктуу жумушу болуш керек дегем. Кечиресиз, сиз кандай жумушта иштейсиз? Ооба. Мен жаныма келтирип алсам окшойт мырзадан. Өзүбүз куручулук тармакта аяктаганбыз. Ошол орусча айтканда специалист по строительству. Ошол куручулук тармактын ээсибиз. Бизге көпчүлүк жерден талаптар, жумуштар түшүп турат постоянно, албетте. Биз жумушубузга калбайбыз деген ойдомун да. Жакшы экен, жумушуңузга ийгилик. Анан жолугушууда көңүлүн алдыңызбы? Эмне кылдыңыздар? Каяка бардыңыздар? Кандай тема боюнча сүйлөштүңүздөр? Биздин талапкер кече гана келди, көп убакыт бериле элек буларга. Азырынча ошол бир гана жолугушууга убакыт берилген. Ошо кыска болуп калды деп атышат эки тең. Рахмат. Жолугушууда көңүлүн алууга чаралар аябай жакшы көрүлдү, негизи жакшы иштерди кылдык негизи. Ошол аракет кылуу деңгээли ошо бийик деңгээлде болду да, десем болот. Жакшы, рахмат, ийгилик. Рахмат. Анан жана спорт боюнча марафондорго катышып, жакшы орундарга жетишип жүргөн кайсыл спорттун түрү боюнча? Чуркоо, кроссбо? Биздики ошол жеңил атлетика. Узун аралыкка чуркоо болуп эсептелет, кыргызча айтканда. Ошол марафон 10 километр, 15 километр аралыкта эл аралык марафондордо катышып жүрөбүз. Кеше келгениңизде комплимент айтты эле, жаш көрүнөт экен деп. Ошол спорт менен байланышы турбайбы? Өзүңүз албетте спорт менен жыйрак жашоо спорт. Сергек жашоону колдойсуз. Сергек жашоо. Рахмат. Динара? Мен тажыгүлгө айткым келип атат. Бул эркектин эң биринчиси эркектин мүнөзү болуш керек да. Өзүнүн мындай күчтүү характери болуш керек. Анан мындай сырткы катарын даже биринчи орунга эмес, вообще эң акыркы кылыш керек да. Самое главное ичиндеги дүйнөсү болуш керек. Эркектин ошон үчүн жакшылап бири-бириңизди таанышып, бири-бириңизди билип, ошону каалайм да, сизге дагы улантып, биз кеңеш берип атабыз. Эжелик кеңешиңиз. Гүлнара айымдын оюн толуктай кетейин. Туура айтат, Гүлнара айым эркек маймылдан бир аз эле сулуу болгон жетиштүү да негизичи. Анан ошо эркектин сырткы келбетине карабастан кыздарга жалпы эле кеңешим потенциалына карагыла жигиттердин. Бул сырткы келбет убактылуу эле нерсе. Баарыбыз картаябыз, бул келбет кетет. Улан красавчик эле болуп турбайбы? Анан турмушка мындай тырышчак бала экен көрүнүп турат, таланттуу. Тажыгүл жакшылап ойлонуп көрөсүз го. Кеңештериңиздерге чоң рахмат. Ооба, мен айттым го, улантабыз дагы, чайга чыгып көрөбүз. Балким жылдызыбыз туура келишип калат депчи. Мен азыр сразу токтотом деп айткан жокмун да. Тажыгүл мына кашы көзү кара, жигиттин кара торусу, кыздардын жүрөк орусу дейт. Карачы канча кыз көз салып атат. Ойлон деп койбойсуз Файзада. Көлдүн жигиттери өтө мыкты келет. Чымчы мына Тилек мына отурат бул жакта. Тилек биякта Эржан байкеңер бар, акылына азатыңарды айтып коебуз. Эрдек. Саламатсыздарбы? Ким сүйлөйт? Сиз. Саламатсыздарбы? Тажыгүл айымга суроодо азыр дароо эле айтып кеттиңиз, бою бир аз туура келбей калат, менин талабыма депчи. Анан эгерде дагы чайга чыгып улантып көрүп, характерлериңиздер, мүнөздөрүңүздөр бүт баардыгы төп келишип калган болсо, боюна деле карабай уланта бересиздерби же ал принцибиңизден кайтпайсызбы же? Өзүм мындай да, биз кыздар тиги талабым бар деп эле монтип кыйынса беребиз, бирок чындыгында жакшы көрүп калсак, ал талапты вообще эле унутуп коебуз. Туура. Барбы? Улан мырза, намектү түшүндүңүз да? Албетте, рахмат. Мен дагы өзүм оюмду айта кетсем, негизи Кыргыздын мыкты мырзаларынан экен, көрүп атабыз. Ошон үчүн Тажыгүл
дагы байкап, жакшы карап, жакшы таанып, ички дүйнөсүн дагы жакшы билгенге аракет кыл. Буюрса жакшы жұп болчу да экенсиңер. Рахмат. Мен берип коеюнчу. Тилек. Анан негизи баягы талаптарды кое берет экенсиңер да биякта Бирок сүйүп калсаң, сиз айтып атпайсызбы, сүйүп калсаңыз ага деле карап алат экенсиз. Мен деле негизи Нурзанын талабына туура келбейм да. Мунун талабындагы жигиттер негизи. Бу келбейт болчумун да буга чейин. Нурзадан талабындагы мырзалар эми башкача болчу да. Накачини өзү айткандай. Спортко жакын, ушундай болчу. Жок, болгонун эле айтам. Анан ушундай болчу да. Менде бол аракет кылып эле сүйтүп болсаңыз. Бир эле күн өтпөдү. Бүгүн чыккандан кийин бир жерге чакырыңыз. Эртең жолугуңуз, киного барыңыз, айтыңыз, минтиңиз. Эми көп эми кеңешти бербей эле коеюн, эми мен деле жаңыдан эле да. Деген сыяктуу да. Эми өзүңүз эми аракет кылсаңыз эле ушинтип отуруп калсаңар жаман эмес да. Буюрса жакында тойдо отуруп калсаңар жаман эмес го дейм. Ооба, албетте. Ооба, чынында эсиңиздерде болсо, Тилек менен Нурзада мамилесин баштаганда көпчүлүк ишенген эмес негизи. Ушул мамиле бир олуттуу жыйынтык менен чыгат деген ишенимдер аз болгон. Мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар. Кудай кут кылсын, Кудай буйрса тойго дагы күбө болойлу. Ошон үчүн аракет кыла бериңиздер. Салипа, Мырзайым, саламатсызбы? Улан мырза, куш келипсиз. Сизге бир суроом бар болчу. Канчалык деңгээлде кызганчаксыз? Анткени биздин Тажигүл биз доспуз, жакшы сүйлөшөбүз. Бул бардык кыздар менен, балдар менен жакшы сүйлөшөт. Ошону суроомо жооп берсеңиз, канчалык деңгээлде кызганчаксыз? Рахмат, жакшы суроо болду. Билбейм негизи. Канчалык деңгээлде кызганчакмын, канчалык деңгээлде кызганчак эмесмин, бирок билбейт экенмин. Ооба, буга чейин мамиле урган эмесмин деди да, азырынча белгисиз экен да. Тажигүлгө суроо бергим келип атат. Чайга чыгып улантсаңар, биринчи жолугушууну кайсыл жактан өткөргөндү каалайсыз? Кандай болушун каалайсыз? Мен айтсам анда кызыгы кетип калат да. Мырза өзү башын иштетип, өзү ойлонуп чакырган жакшы го дейм. Сиз андайды негиз колдобойсузбу? Негизи баягы жолугушууга чакырганда кыздардан сурайт, эмне жагат, кайсыл жакка баргың келет, эмнелерге кызыгасың? Жок, сураган жагат, бирок мен өзүм биринчи инициативаны проявлять этип айткан жакпайт магачы. Сураса айтасыз. Өзү айтсын. Туура болуп кетти, мен да кошулам. Себеби мырза биринчи жолугушууга өзү каалаган жерине чакырып, өзү каалаган нерсени алып берсе, анан айым киши ошого баш ийип калышы мүмкүн. Эми баш ийгенде эмес, ошондо сыйлай баштайт. А эгерде айым башынан өзүнүн каалоолорун айта баштаса, анда бул дегендик үстөндүк кылганы болот. Мисалы жашоодо билебиз да, баарыбыз элечи, 5 жыл сүйлөшүп жүргөндөр деле аралыктын айынан мисалы баш кошо албай калгандар бар да, мындайча айтканда. Ошол мындай эле айтайын, анда алыска аралык мындай тоскоолдук жаратпайбыз сиздерге. Жок, бизге эч кандай тоскоолдук жаратпайт. Апама каршы деле эмес. Канча убакыт кыз жигит болуп сүйлөшүп, канча убакыттан кийин той кылганга даярсыз? Бири-бирибизге жаксак, мындай жакшы мамиле уланып кетсе, ийгиликтин, жакшылыктын эрте кечет, эрте болгон жакшы дейт го негизи. Эрте эле болгон жакшы негизи. Өтө көп созбой эле? Өтө көп созбой эле мындай. Эгер биз бири-бирибиздин адамыбыз болсок, то можно да азыр деле да. Рахмат. Бабур. Саламатсыздарбы? Да, бир жолу. Сиздерге суроо, ар бир үй бүлөнүн өзүнүн мыйзамдары болот да. Ар бир үй бүлөнүн ичиндечи. Сиздерге кеңеш айтат элем, ошо таанышып атканыңарда ошол үй бүлөлүк баягындай мыйзамдарыңарды бири-бириңер менен бөлүшүп, кеңешип, сурап эме кылып алгыла, такташып алгыла деп. Калоом ошол эле. Эмеңер жупташып жүрө бергиле. Силерге да жугуштуу болсун. Эмеңер уланып чайга чыгып кайрадан жакшы жыйынтык күтөбүз. Жакшы жыйынтык күтөбүз. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Баягы кыргызда бир жакшы сөз бар. Ак сүйүү аруу касиет адамдарга баш ет дейт. Мынакей улуулукту Улан мырза сиз карманып, сулуулукту Тажигүл айым сиз карманып, мен буйрса билем. Да ишенем, кийинкиде дагы жакшы жаңылык болот деп. Барып алыңыздар, сүйүүңүздөр төлөп кала берсин дейм. Мен суроом Улан мырзага да, Тажигүл өзү болсо эме да мындай көп сүйлөбөйт, акырын сүйлөйт, өзүңүз байкадыңыз болуш керек. Өзүңүздү сиз мүнөздөп кетесизби? Сиз кандайсыз мындай? Душа компания деп коет го, ошондойсузбу же сиз дагы көп сүйлөгөн, жошсузбу? Орточо эле жөнөкөй эле адамбыз.
менимче мен көп сүйлөткөм. Бул мырзанын жанында аябай аз сүйлөткөн. Тартынып атабы билбейм, может. Бардык суроолорго азырынча убактылуу бериле турган суроолорго жоопторду алдык. Эми өзүңүздөрдөн официалдуу түрдө угуп коелу. Болгону бир эле күн убакытта болгон үчүн убакыт тар болуп калды деп экөөңүздөр тең бир оозун айттыңыздар. Демек, дагы бир жумага убакыт сурайбыз го. Жакын тааныш үчүн дагы бир жума убакыт берилет. Келиңиздер, орундарыңарды алыңыздар. Биздин студиябызда өзгөчө музыка жаңырып калды. Демек, бунун биринчи себеби алгач албетте бизди ар дайым ушундай атмосфераны түзүүгө колдоп коштоп турган биздин профессионал музыкантыбыз Эрлан Тогузбаев агайыбыз. Жана ошондой эле мындай атмосфера биздин бир гана талапкерлер келгенде байкалат эмеспи? Андыктан жалпыңыздардын назарыңыздарга биз кайрадан Бактыбек мырзаны тособуз. Шаңнурак, шаңнурак! Саламатсызбы? Хош келдиңиз. Куттуу студияга келиңиз. Орунтан орун алыңыз. Биздин куттуу студиябызга дагы бир жолу кош келдиңиз дейли. Сиз учурда түз эле биздин редактор эжекебиз убакытты айтып, ушул убакытка чейин келип калыш керек дегендигине байланыштуу түп-түз алыскы жолдон биздин студияга түз келгендигиңизден биздин кабарыбыз бар. Атайын Толдан келдим жаңы эле. Ооба. Ооба. Өзүңүз жөнүндө тааныштырып өтсөңүз. Өзүм Токтолдон болом. Жашым 34-тө. Азыркы учурда ушу шаарда турам да өзүм. Буга чейин бойдокмун, үйлөнө элекмин да башы. Өзүм тууралуу айтып кетсем, ушул убакка чейин иштеп, тиричиликтеп жүрүптүрмүн. Эми кыз келиндерди караштырып жүрөм өзүм алаяктуу. Өзүм бирок ичпейм, чекпейм. Таптакыр. Кайсыл жаатта эмгектенесиз? Мебелин цехте эмгектенем. 5 жыл болду, стажым бар. Аллага шүгүр, алхамдулилла, ишим бар, үйүм бар шаарда. Шүгүр. Баракелде. Демек, даптаяр болуп алып, анан үйлөнөйүн деп ниет кылган экенсиз да? Шүгүр. Аллах таалам берип атам, Аллага шүгүр. Эң сонун. Анан биздин ушул айымыбыздын кайсыл бир сапатын айтмак элеңиз? Ушул сапаты жакты, мен издеген сапат бар экен деп. Эми араңыздарда бир кыз бар экен, ошого келдим эле өзүм. Негизи. Айтпай туруңуз, ким экен? Сырдуу эле болсун, айтпай эле коюңуз. Не десем эми, ошону көптөн бери көрүп жүрөм негедир. Анан ошо бүгүн колум бошоп атайын келдим да, Токтолдон. Рахмат. Келиңиздер анда катышуучулар. Ичпеген, чекпеген деген талабы бар болчу Шалокан айымдын. Жок, андай эмес го да. Анан буга чейин турмуш курбаган деп дагы айткан болчу да. Бул мырзабыз туура келип жатат. Азырынча жооп бербей турсаңыз болот. Жашы боюнча дагы бүт. Рахмат оюңузга, пикириңизге. Гүлназайым. Нурсултан. Бактияр мырза, кош келипсиздер. Бактыбек мырза, кош келипсиздер. Негизи мындай кандай кыздар жагат өзү сизге? Сүрөттөп берсеңиз. Анда билип албайсызбы? Үстүртөн. Неге деген эми ыймандуу, өзүнө түшүнүктүү, өзүнө ишенген айымдар болсо сүйлөшөбүз. Эми буга чейин кыз жигит болуп деле сүйлөшкөн эмесмин, негедир. Тиричилик деп эми кыздар менен сүйлөшүп жүргөнбүз, дос катары кыздар бар болчу. Ооба, олуттуу мамиледе болгон эмессиз, үйлөнүү максатында мамиле куруп көргөн эмессиз. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Мырза. Сизден келген айым сизден чоңбу же кичинекейби? Аныңызды биле албайм. Мен оюм боюнча Гүлкайыр айылыма келди. Эми экөөнүн мындай келбетинен деле кичине окшош кетет экен да. Рахмат. Бердибек.
Бактыбек мырза кош келипсиз. Анан азыр айтып атасыз го 34 жашка чыктым, буга чейин үйлөнгөн эмесмин, бирок кыз келиндерди издейм деп. Сизге ошондо такыр турмушка чыкпаган кыз болуш керекпи же турмушка чыккан кыз деле болсо болорбу? Мен байкелеримдин колунан өзүм калгам да, чоң аталарымдын колунда. Кичине кезимде атам энем каза болуп калганда, ошо үйдөлөр азыр негизи намаз учурунда намаз окушат да, дин жакта да негизи. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум, кош келипсиз Бактыбек мырза биздин эфирге. Баягы башында айтып кеткендей эле бул жерге келгенде деле баягы тандап келип сүрдөсөңүз дагы бир аз билинип атат, бирок ошентсе да ошону баягы бактыңыз үчүн келип отурганыңыз үчүн чоң рахмат дейли биринчиден. Анан сиздин келгениңиз мен Гүлкайыр айымга келди деп болжолдоп атам, себеп дегенде Гүлкайыр айымдын да талабында көрсөтүлгөн сыпаттар бар экен мырзада. Рахмат. Рахмат сизге. Келиңиз анда, өзүңүздөн угалчы. Кимге келдиңиз? Шайлоого. Туруңуз. Билиңиздер. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Токтогулдан болом дедиңизби? Ооба. Кайсы жагынан болосуз? Актектер деген айылынан болом. Жакшы. Мен Үчтүрек Саргатадан болом. Өзүм жердешим экен, жакшы. 91-жылкы экенсиз да? 91. Жакшы. Канча бир туугансыздар үй бүлөдө? Өзүңүз жөнүндө кененирээк тааныштырып өтсөңүз. Өзүм 3 бир тууганмын. Бир байкем, бир эжем бар. Ал байкем үйлөнгөн, семейный, Каргалтада турат. Эжем турмушта, өзү менен өзү. Ошо ата-энем жаш кезимде өтүп кеткен, кайтыш болуп кеткен да. Жакшы, бейишин берсин. Келечекте кайсы жакта жашайсыз? Мен өзүм келечекте азыркы учурда Калдыз Ордодо турам. Бишкекте. Ооба, Бишкекте. Мебелни цехте иштейм дедиңизби? Ооба, 5 жылдын стажым бар, шүгүр. Мен таанап келгениңизге ыраазычылык. Учурдан пайдаланып айтып өтөйүнчү, эмнеге бир эле гүл же букет эмес деген суроо жаралып калышы мүмкүн. Сизде же болбосо катышуучуларда же көрүүчүлөрдө учурда ошо жогоруда айткандай түз эле биз бул жака эфирдин убактысына шаштырган үчүн атайын гүл дүкөнгө токтогонго убактысы болбой калды. Азырынча кечиримдүү болуп турат. Эң башкысы коргол келген жок, эң башкысы өзү атайын убактысын бөлүп, жолдун алыс экенине карабай сизди тандап келгенине ыраазычылык билдирип. Ооба, мен негизи антип деле айтпайм. Эң негизгиси тандап, кадам таштап, чечкиндүүлүк кылып дегендейчи бул жака эфирге деле бардык эле адам келе албайт. Ыңгайсыз болгондуктан шарт түшүндүрүп коелу. Бир гүл деле жалгыз дегендейчи. Жалгыз сиз тандап келип атпайбы? Мен айтып өтсөм, тандооңуз өтө жакшы болду. Биз баягыда ошо эс алган күндөрү Шайлоо эженин открытиясына бардык дедик эле, ошол жактан биз каалоо тилектер жана биз эмес апалар да айткан болчу, ошо өз бактысын тапсын деп. Мына каалоо тилектер Кудай буйруса эме атат, сбывается, орундалып атат. Ошондой жакшы тандап келдиңиз деп айтам. Сиздердин түгөңүздөр таап кетиңиздер эртерээк. Ошо кечегиде бардыгы жакшы ниет, каалоо тилектерди айтышты, баталарды беришти, түгөйүңдү тап деп жана менде да ошондой сезим болуп атты да ичимдечи. Келчүдөй болупчу. Анан чындап эле сезген окшойм дедим. Кубанычтасызбы? Кубанычтамын. Болот мырза. Ассаламу алейкум. Бактыбек мырза, кош келипсиңер. Менде суроом мындай болуп атат да, 34 жашта дедиңер, ошого чейин бир кандайдыр мамиле куруп көрдүңөр беле буга чейин? Ооба, куруп жүргөнбүз, мынчалык эмес да, өтө да эмес да. Олуттуу мамилеге айланган эмес деди. Олуттук мамиледе болгон эмесмин. Бексултан. Менде суроо Бактыбек мырзага, өзү суроо деле аз калып калды окшойт. Шайлокан аябай собеседование өткөзүп койду го 5 мүнөттө. Биздин айымдын кандай сапаттары сизди тартып ошо кызыктырууну пайда кылды? Эмес, мүнөзү эми кандайдыр буга чейин будай пенде да, любой адам кемчилиги болот да, любой адамдынчы.
анан бул деле ушул чейин тиричилик деп жүрдү да. Ошол убакыт өтүп кетет да, билбейм. Мен мисалы өзүмө ошо өзүмө алып туруп анан келдим да мен. Бердибек. Жашыңыз боюнча 34-кө чыгыпсыз. Анан үйлөнүш керек деген ой качан келди дейм да? Үйлөнүш керек деген уже 1 жылдан өтүп кетти го дейм. Бул жылдан баштап атам чыгыныпчы негизи. Ага чейин болуп аттыбы үйдөгүлөрүңүздөр тараптан үйрөнбөйсүңбү, жибересиңби дегендей. Ооба, үйгө чейин болуп атты аябай элечи, кыз балар, тига бияка дегендей. Эми быйыл натуре жакшы аракет кылып атам буюрса. Пели кенен койсоң болот экен да. Ооба. Менде суроо, сиз айттыңыз го, эжем бар анан байкем бар депчи. Алар билеби бул жака келип жатканыңызды жана тандооңузду сиздин? Жок, билишпейт алар, точно сын айтам. Каршы болбойбу? Жок, болбойт аны. Сиздин тандооңузду колдойт, чечимиңизди колдойт. Досторуңуздан такыр эч кимге айтпай эле келдиңизби? Эч ким айткан жок. Кара келди. Саламатсызбы, Бактыбек мырза? Кош келипсиз. Сизге суроом, негизи эле адамдан аял заты, эркек киши жакпаган сапат мүнөз кайсыл сизге? Эң жек көргөн, жаман көргөн сапат? Билбейм, мен үйлөнгөндөн кийин анын өзү негизи адамдарга шайлоокан негизи эле адам затынан дейт. Эми болуп калат го жашоодо ар кандай кырдаал. Баалабаган эң жаман көргөн сапат? Анысын билбейт экенмин. Сиздин кандай өнөрлөрүңүз бар? Эмнеге кызыгасыз, хоббилериңиз тууралуу айта кетесизби? Мен мисалы мурун улак тартчым. Улак? Ооба. Анан шаарга көчүп калып жүргөндөн чыдап койдум ал нерселердичи. Иногда кышында айыл барганда тартып турам. Волейбол ойнойм иногда. Анан кандай десем, кыялым чортураак да негедир. Ачык айтканда. Баракелде ачык айткан үчүн шаңды колчоп коюңуздар. Айзада? Бактыбек мырза, кош келиптирсиз. Жантан бери аябай сонун сөздөрдү сүйлөп атасыз Шайлоокан айымга карата. Анан сиз айтып атпайсызбы, эч ким бир туугандарым да билбейт, досторум да билбейт, өзүм эле келдим бул жака депчи. Сиз канчалыктуу чечкиндүүсүз, анан жоопкерчиликтүүсүз. Себеп дегенде, сиз бул эфир чыгат да. Бул эфирден кийин сизге көп сөздөр болот да, жакшы да болот, жаман да болот. Анан эмки эфирге келбей койбойсузбу? Ушунча сөздү сүйлөгөндөн кийин. Бул баштан өткөн нерсе. Аябай мындай тура кабыл чын алыңыз. билеңиз менен чечип, кандай сөз болсо да, кандай ой пикир болсо дагы мен Шайлооканга до конца туруп бере алам, до конца кетем деп келдиңизби? Сөздүн баарына чыдайм деп, сөздүн баарына чыдайм деп. Ооба, аябай жакшы суроо. Ооба, конечно. Бардык нерсени чыдаган билиш керек да, негизичи. Турмуш деген оңой эмес да, ооба. Мына дегендей эле болду ғой. Экранга карап, мына Нурлан дегендей. Мына. Ассаламу алейкум. Менде да суроо бар. Биринчиден кош келиңиздер. Менин суроом, азыр жалгыз турасызбы? Жалгыз жашайсызбы? Ооба, шаарда жалгыз турам. Экөөңүздөр келишип баш кошуп калсаңыз, мисалы жалгыз жашагандар основной өзү тамак кылат. Анан кийин ушул аялдардын жумушуна аралашпайсызбы? Себеби сиз айтып кеттиңиз, характерим оор депчи. Жалгыз жашаган адамдар казанга көмгөндөн кийин айымдарга дагы талапты ошондой коюп калат да, тамакты мындай кылып койсуң, күйгүзүп койсуң дегендей мамилелер болбойбу кийин? Мисалы андай нерсени каалабайм да, бирок колуман келсе жазагым келсе өзүм жазап жей берем. Негедечи. Андай нерсени каалагым келбейт да, аял киши. Мүнөзүм оор дебедим, мүнөзүм чорт дейт мындай. Кесе сүйлөгөн ошондой туура эле түшүндүкпү? Оор мүнөз деген башкачараак болот го дейм, менимче. Оор мүнөз баягы кылдан кыйкым издеп. Эрзада? Саламатсызбы? Кош келипсиз. Аябай ыймандуу, жөнөкөй мырза экенсиз. Анан Шайлоокан эженин кайсы 3 жакшы сапатын баалап келдиңиз? Кылган мүнөздөрүн сүйлөгөн мүнөздөрүн баалап келдим да, негедир. Сиз өзүңүз жактырып тандадыңызбы же башка бирөөлөр сунуштадыбы? Жок, өзүм. Эч кимге айтпаптыр да келген. Ким сунуштайт? Кээ бирлер жакын адамдары же достору менен балким эч ким билбейт экен келген сизге. Жүрөгү менен келиптир сизгечи мындай. Жакшы. Саламатсызбы, Бактыбек мырза? Мен сизге суроом, Шайлоокан айым бизнес леди болуп келатат, магазиндерин ачып келатат. Сиз
келечекте если үйлөнүп калсаңыздар Шайлоокан айымды үйгө отургузуп коесузбу же иштете бересизби? Каршы эмесизби жумушуна? Жок, эми каршы деле эмесмин. Ал эми өзүм чечет эми, турмуш деген өзү чечилип калат убакыт саат менен эле. Жубайым үйдө отуруш керек деген мырзалардын катарын толуктабайсыз, э? Кааласа иштесе болот, кааласа үйдө отурса болот. Кааласа үйдө отурur. Үйдө отурам десе багасыз. Анан дагы аябай жакшы күйөө ала келиптир. Кайыр. Шайлоокан айым сизден көп акча тапса, сиз аны жаман көрбөйсүзбү? Көз карашыңыз кандай? Жаман көрбөйм. Жок, жакшы эле болот го дейм. Жаман кандай. Баракелде, ачык сүйлөгөн жакшы. Каршылыгыңыз жок. Жок, эч кандай жок. Көп тапса деле жакшы. Бактыбек мырза, да бир суроо. Биздин айымды эмне менен кызыктырасыз? Планга окшогон бирдеме барбы? Ушуну менен кызыктырам же мындай дегенде. Билбейм, ал нерсе баардык астыда да сүйлөшө келгенде билинип калат. Ачык эле айткандай, мындай айтып койсом кандай угуп калат деген оюңуз жок эле, баардыгын түз ачык кабылдап, ачык жооп бергениңиз бизге жакты. Бул да жакшы сапаттардын учурдагы баягы дефицит сапаттардын бири деп койсок болот. Мындай кандай айтсам кооз чыгат деп ойлонбойт экенсиз да? Кетсе кете берет. Туура эле, бул кетсе кете берет деген баягы мага баары бир дегендик эмес, менимче бул деген баягы чектөө коюп оюм. Ар кимдин өзүнүн баягы жоопкерчилиги өзүндө. Өзүнүн жумушуна керектүү болсо жумуштарын бүтүрүп келет дегендей кылып түшүндүк, э? Туура эле да. Баракелде. Бактыбек мырза бардык суроолорго мындай көңүлсүздөй жооп берип атат да. Кетсе кете берет деп атат да. Ошону түшүндүрбөдүм азыр мен. Негизи азыр аягына чейин айтып алайын. Анан дагы тамакты өзүм деле жасап кое берем деп атат азырчы. Өзүм деле жасап кое берем деп атат. Кандай жаман сапаттары болсо деле ал нерсени деле туура кабыл алам деп атасыз да азырчы. Аны эртең ушул нерсени бүтүп анан даярсызбы? Эртең ким Шайлоокан айым келип туруп мындай десе, ушул нерсени кайра сөзүңүзгө каршы чыкпайсызбы? Эртең токтотобуз десечи. Мындай бир туура эмес сапаттарын көргөзсө. Туура эмес сапаттарын көргөзсө, баардык нерсени көтөрө билиш керек да, ошол нерсени. Көтөрө билесиз, Көтөрө билем. Нерсени. Ушунчалык жакшы көрүп келиптир да, демек. Жок, негизи мындай туура эмес сапат дегенде Шайлоокандан вообще туура эмес сапат көргөн эмеспиз да, эми билбейм. Же көрсөтпөй жүрөбү? Өтө сонунда мындай бардык адамга мындай жакшы нерсесин эле чын жүрөктөн айтып келет да. Ошону карап келдиңиз болуш керек. Сиз делечи эфирлерди көрүп, уже мына канчанчы эфир чыгып атат 5-сезондочу. Ошону карап келди деп ойлойм да. Негизи бирок кандай болгон күндө дагы Шайлоокан айым анчалыкка жеткизбейт. Анчалык кылдырбайт. Тамакты деле өзүң эле жасайсың, э? Ооба, Кудайга шүгүр, тамактын түрүн жасайбыз. Баарын эле өзү кат, аны өзүлөр чечишет. Ооба. Бирок сонун айымга келдиңиз. Чын эле. Тандооңуз вообще мощный. Бабур мырза? Мен мындай азыр карап байкап отуруп, байкенин эмесине баа бердим да, айтып атат, мындай тартынбай эле айтып атат да. Мен бул деле тиричилик, турмуш тиричилик деп жылдарды уже жоготуп коюп атат. Бул деле пенде депчи. Ошол сапатына баа бердим. Жакшы аябай мырза экен. Келечекте баары жакшы болушун каалайм сиздердин ортоңуздарда. Рахмат баарыңыздарга. Ооба, рахмат. Сиз талаптарыңызды айтканда ошо дал ушундай мырзаны сүрөттөгөнсүз да, э? Чекпеген, ыймандуу деп. Ошондо сизге айтылган сөздөр эсиңизде да? Не дешти эле? Эми ар ким элдин пикири ар кандай болот да, ошон үчүн аларга көңүл бурбайбыз. Мен ошого жакшы мырзага татыктуумун, ошондой мырзаны күтөм дегем. Өзүбүз кандай болсок ошондой адамдар жолугат дейт го. Кудай деле ошентип жөнөтөт дейт. Анан жакшы эле мырза деп ойлоп атам. Бул жаш куракта андай мырзаны табыш кыйын го. Аны баш жактан издеш керек деген сыяктуу пикирлер. Ооба, бирок мен ишенгем. Ишенгенсиз, күткөнсүз, мынакей. Келди. Демек жакындан таанышууга чыгабыз. Жакшы эле мырза экен. Мен азыр сүйлөгөн сөздөрү жооп бергендери бардык ордордунда дегендей дагы жакындан таанышып билели. Анан бир суроом бар. Айымдардагы кандай сапаттарды жактырбайсыз? Любой адамдардын характери болот да, ошо характерин билиш керек да, баардык нерсеничи. Эми билбейбиз, эми аны көрө жатарбыз, эми болгондо айтып коем да, ачыгын эле айтам мен да.
ооба негизи мамиледе ачык сүйлөшүп ортодо түшүнбөстүк болсо баарын ортого салып анан түшүнүштүк менен чечкен жакшы деп ойлойм. Негизи жакшы эле мырзага окшойт. Билип көрөлү, таанышып. Эң сонун шаңдык алчабы болсун ушул жеринде. Биздин Шайлоокан айымыбызга келген Бактыбек мырза жакындан таанышууга макулдугун алды. Демек, келиңиздер анда экөөңүздөрдү бир жума вакыт беребиз, жакындан таанышып келиңиздер. Жибектей даамы, бай жыты жана Африканын күнүнүн энергиясы бар кениялык чай. Эгер чайга убакыт болсо, демек чемпионго убакыт келди. Ар бир кутучасында, ар бир жутумда айырмалангыс ырахат жана кайталангыс даам. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпиондо. Нашындай жаркыраган маанайда биз сиздер менен убакыт учкан куш дейт, коштошкубуз келбей жатат, бирок коштошууга туура келет. Болгону бир гана жумага. Эсиңиздерге сала кете турган болсок, бүгүнкү биздин чыгарылышыбыздын алкагында биздин куттуу студиябызды көркөй чыгарган Тилек менен Нурзада болду. Ал эми жаңы эле сиздердин көз алдыңыздарча жакындан таанышууга кеткен болсо, биздин бүгүнкү студиябыздын дагы бир коногу талапкер Бактыбек мырза өзүнүн алгачкы сезимдерин артына алып Шайлоокан айымга келгендигин айтып, экөө жакындан таанышуу чайга чыгып кетишти. Кандай жаңылыктар менен кайтышат азырынча бизге албетте белгисиз, андыктан анын жоогун угуу үчүн кайрадан дал ушул жерде сиздер менен бир жумадан кийин көрүшөбүз. Анда мына ушундай жакшы маанайда туруп туруңуздар, сиздер дагы биз сиздерди жакшы көрөбүз, сагынабыз, сиздер да бизди сагынасыздар. Жакшы сиздердин ак ниетиңиздер, калуу тилектериңиздер сөзсүз түрдө биздин студиябызда өздөрүнүн сүйүктүүсүн издеп келген жуптарыбызга жакшы таасирин берет деген ниетте бүгүнкү чыгарылышыбызды соңуна чыгардык. Кайрадан кийинки эфирлерден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.